байкеби? Tomog'alari менен бүркүттөр. Assalomu alaykum байке, өзүңүз таныштырыңыз. Алейкум ассалам. Мен Абдыкадыров Түгөлбай, Ысык Көл областынан Чоң Өрүктү деген айылдан келдим. Ошол көрүп турган бүркүттү бүгүнкү Салбурун оюнуна алып келдик. Атайын түштүк жергесине. Бүгүнкү оюндун эрежеси талап боюнча чырга деп коет бизде. Түлкүнүн терисин сүйрөтүп, ошол келген бүркүттөр менен жарыш өтөт. Тез ылдам барып алган бүркүт финалга чыгат. Эртеңкиге болсо алыстан үндөккө чакыруу, казандан казанга чакыруу болот колго. Ээсин таанып, колуна дагы секунд тамир менен келиш керек да. Ылдам убакытта. Өтө кызыктуу болот экен, а? Буюрса. Бүркүтүңүз жөнүндө айта кетсең. Бұл бүркүт балапан кезинде торго түшкөн. Өзү канжыгалуу кара сеңсел деген түрүнө кирет. Бүркүт 3 жашта тор менен кармалган. Эркек бүркүт. Эртең биякта кичине күндүн ысыгына байланыштуу булар негизи салкындуу жерде жакшы болот да. Анан бул аябай климат башкачараак экен биздикинен. Эми эртең Кудай буйрса көрөбүз. Биздин айылыбыз жакты сизге? Жакты, ушундай ысыкта, ушундай шартта жашаш мен үчүн таң калыштуу да. Өтө мындай мээнеткеч адамдар экен, бияктагылардын баары. Аракетчил, мээнеткеч. Бизде эми бардыгы биз чек ара деген маселе жок. Мына биз жайгашкан Новогардан деген айылда ошол чек ара тушташ экен да. Ар жагы эле Өзбекстандын. Ошол эки элдин достугу, түндүк түштүктүн достугу деп атайын иш-чараларды ошол түштүк жергесинде өткөзүп аткан биздин мына улуттук спорт дирекциясына, мамлекетибизге ыраазычылык. Мынакей байке, сиз чек араны эстеп өттүңүз, мына горизонту көрүп атасызбы? Көрдүм. Ошол горизонт турган тоо дөңсөлөрдөн ана турган горизонт үйлөр көрүнүп турат го. Ошонун ал жагы Өзбекстандын Ферган областы менен чектешип турат. Биз ушундай чек ара зонасында жашайбыз. Жакшы. Биздин элибизге болгон каалоо тилегиңиз, мыймансыз. Элибизде дайым тынччылык болсун, ошол кыргыз эли, өзбек эли деп бөлүнбөй, улутка бөлүнбөй, жалпы эл ынтымакта жашап, меймандосчулукта жашаганды каалайм. Гүлдөп өсүшүнө тилектешпиз. Ошол бардык жакшылыктарды каалайбыз. Эртеңки боло турган майрамдык иш-чарабыз жакшы өтсүн. Эл журттарыбызга тынччылык, аманчылык жакшылыктарды каалайбыз. Жакшы, рахмат. Куш келипсиздер айылыбызга. Куш келипсиздер айылыбызга, сиздерге рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бизге мейманга келген Ноокат район Зулпиев айыл өкмөтүнүн ошо Салбурунчусу, куш таптоочусу, ушундай деп айтасыз, мүнүшкөрү өзүңүз тааныштырыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү ушу YouTube каналын көрүүчүлөр. Биз ушул Ноокат району Зулпиев айыл өкмөтүнөн келдик. Биздин өзүбүз тааныштырып өткөнчү Абдимаматов Авазбек. Бүгүнкү күндө бул Салбурун боюнча болуп жаткан бул өтө чоң кыргыздык улуттук салт болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бул Баткен областында болуп жаткан бул экинчи оюн уюштурулуусу. Биринчиси Баткен өзүндө болду эле 21 мартта бул областтык оюн болду. Бул эми республикалык болуп жатат. Ошон үчүн мен бул кыргыз элибизге, ушу Кыргызстанда келдиге айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө бул жерде жаап атыш боюнча куш салмай, көк бөрү ошон улуттук оюндарды уюштуруп ушул агайыбыз Акунуп Алмаз, ушу Салбурун федерациянын президенти ушул нерсеге өтө чоң салым кошуп ушул нерсени уюштуруп келе жатат. Бүгүнкү күндө ушул Баткенге келгенибиздин себеби да ушул
ошол ителги немелер менен алып келдик. Бир нерсени айтып кете турган элем мен. Бүгүнкү күндө ушул мектеп окуучуларга да ушу көңүл буруп көрдүк ушу тема боюнча. Себеби алар дагы ушул ар биринин эле колунда телефон. Ошо телефондон айрылыштын эң чоң нерсеси ушул экен. Ушул жаатыш, ушундай ошол нерсеге кичине көңүл буруп, ушундай бир жаштарыбызды ушул нерсеге тартсак жакшы болот да. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен да. Ушул балдарыңарды жаатышка, суда сүзүштүккө, ат миндиришти үйрөткүлө деген хадиси бар да. Ошого мен таянып ушул нерсени айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө жаштарды ушул жаатыш боюнча көк бөрү ушундай улуттук оюндарга катышып, ушул нерсени колдоп, ушул нерсени өнүктүрүштү мен бүгүнкү күндө чакырып кетет элем да. Анан ушул жерде Баткен тургундарына чоң рахмат. Бүгүнкү күндө биз өтө сонун тосуп алды, чайыны, тамагын берип бүгүнкү күндө бизди сыйлап жатат. Бүгүн ушундай салбурун боюнча курс салмайыбыз болот. Бүгүн абеттен кийин эртең ушу финалыбыз болот. Неме болсо келип катышып кетсеңиздер да жакшы болот. Баарыңыздарга Аллахтын рахматы жана саламаттык тынчтык болсун үйлөрүңүзгө. Рахмат, рахмат, саламат болуңуздар. Обабыз туура айтат. Ушундай азыркы күндө мен телефонсуз жашоону элестетип чыкпайм, бирок телефондон баш көтөрүп, ушундай улуттук оюндарыбызга көбүрөөк көңүл бурсак өтө жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бир аз гана ошол көк бөрүнүн жүрүшүдөн тартайын деп чечтим. Мынакей, Кудайга шүгүр, бүгүн 8 май, элдер өтө көп. Күн ысыгына карабай, бүт ата-энеңиздер, ака-укелер, жерлештериңиздер, урматтуу Россияда жүргөн көрүүчүлөр, ушундай бизде сыймыктуу бир майрам болуп аткан учуру. Мына жекеме-жеке тартышып ататтар. Айбек, ажир басы бийик, жекеме-жеке. Катыгын ай, мен тамашалап койдум бу. Атаңды жаз эме. Кайрадан алып болду, шергул. Не болуп атат булар? Урматтуу көрүүчүлөр, мындай көк бөрү эр азаматтардын, палвандардын оюну ушундай азыр бир ат менен кошо бир чабанда жыгылды. Мындай кырсыктар тез болуп турат, тилекке каршы жеңил эле болот. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мынакей азыркы кезекте биз Салбурун Федерациясынын куш салмай мүнүшкөрлөрдүн жарышыга келдик. Азыр башталганы турат. Агай, карман. Assalamu alaikum bayke. Aleykümselam. Aleykümselam. Men Narın Oğlası'ndan geldim. Salburun boyunca Narın Oğlası'nın koordinatörüm. Koşa Sudiya olup geldik. Hazır Moğolek oyundu. Kuş sınavı olup atatta kuştun. Karşıga kuştardın. Oyunun şartı hazırman tetik 400 metre yerge ündök topqa çıkırat alıstıkka. Esi tiyakka barat dağı o yerden koy veret. Anan osal 400 metrede kança minutada je sekundada uçup barat. Osal ıldamdığı çenelet de. Anan osal ekinden Kaysıl kuş, Kaysıl oğlastıkka ıldam aralıkta uçup geldi. Osal ekini anıktarat. Osaldan anıktarat. Sekunda mermeni anıktarat. Жақсы, рахмат, саламат. Мақұл, башталды эми азыр, а? Жақсы, мақұл. Бета жеті областан бар жерден бар ма? Мақұл. Мен жеке мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр старт берилиши менен бул бүркүттү мына кушту кое береткен. Кое берген чакта өзүнүн ээсини таап барып, канча тездикте, канча минут секундта учуп баруусуну текшерип көрүшөт экен. Кайсы мүнүшкөрдүн бүркүтү тез барса, ошол жеңгенге жеңди деп эсептелет экен. Мынакей азыр мүнүшкөрлөр даяр турат. Бул жигит бүркүттү кармап даяр турат, азыр учурат. Эгеси көрүнбөй кетти. Ошо жерге чейин учуп барат экен. Буйрук берилиш менен старт берилет экен. Кана көрөйлүк.
Ana ketdi. Görünbey kalat ekan bizge, biroq eesini taap izdep ketip atat. Mına ekinci kuştu daярдашып atat. Hazır uçuratken, oyunda şartı şunda eken, hazır uçurgan bürküt je bolsa itelgi je kıygır kuş, algır kuş. Oşol özünün eesini taap barıp koluga konuş kerek eken. Birinci kuşu jeti barbay kaldı. Ekinci kuştu emin mına daярдашып atat. Mına ekinci kuştu daярдап atkan uçuru. Talas oblasından kelgen Münüşkör'dün kuşu koyu veriletken hazır. Eesi tigine çurkap ketti. Hazır uşul kuşu daяртырат, arkasından jeti barıp, uşal eesine jeti barsa utkan esepteletken. Ketdi kuş. Uçup ketdi kançalık tezlikte, kançalık tuğru tak jeti barsa oşol esepteletken. Kuştun eesi özünün kuşunu çakırıp atkan uçuru ayaktan hazır uçursa kelip koluga konup kalış kerek eken. Mınake Nokattın komandası özünün bürkütünü çakırıp atkan kezi kuşunu. Çakır. Kuş geliş kerek hazır. Çakırıp atat. Fırlatalım. Hadi bakalım. Hadi. Mınake hazır salburun kuş salmaya bulay. O özünüz tanıştırıp belki. Жақынырақ. Мен өзім Талас обласының Бақатарадан өзгеріс айлан болам. Атым Өзбеков Құттыбек. Ушул Салбурун федерациясына бір топ жылдармен қалыс кылып жүрөм. Қалыс. Бүгүн ошо 9 карата Баттен жергесине Салбурун оюндары болуп атат. Азыр кушту үндөктөп чакыруу болуп атат. Ошо оюн жүрүп атат азыр. Бу жерде калыстык болуп атат. Ушул жерде калыстык болуп атат. Bunun şartları кандай? Шарттары мынакей азыр куштарды 400 метр аралыктан чакырып атабыз. Үндөккө. Ошо карата эми азыр жыйынтык чыгат. Esini taap kelip konuş kerek, Кайсы убакта ким эрте келет, канча секунд, канча убакытта. Жакшы, сиз менен бирге күбө булайлык анда. Жакшы болду. Жакшы, мынакей азыр экинчи команда келип атат. Тилекке каршы Нокат командасынын кушу келбей калды. Çakır. Atı. Жөнөдө кушу.